азыр дүйнөлүк аренада Кыргызстандын желегин желбиретип, таяк тартыш боюнча 1 алтын, 3 бронзаны алып келе жаткан спортчуларды күтүп алдында турабыз. Азыр эң алгач эле Айганыш Каналбекова алтын медальга ээ болгон. Сиз Айганыш Каналбекова апа, сезимдериңиз менен бөлүшүп кетсеңиз, ушул таяк тартышты сиздер түз эфирден көрдүңүздөр, кандай болду? Дагы ушул күндү көрүшүп атканга кызыбыз өжөр, ошо башкага рахмат. Толкундан аябай болуп атат, аз да сүйлөп алып жатам. Биз эле аябай толкунданып атабыз. Ошо тренерлердин мээнети күч, ошо кыздарыбыз ийгиликке жетишти Кудайдын буйругу менен. Аябай толкунданып турам, сүйүнүп атам. Ошо балдарыбызга мындан ары да ийгилик, тренерлерине чоң рахмат, ушундай даражага жеткизип Benim Kırgızstan, kılımdı, gelin Kırgızstan, 5 gündür. Спортчулар жеңишке жетүү оңой болбогонун, келечекте мындан да бийиктиктерди багындырууга аракет кылаарын белгилешти. Мен азыр биздин чемпиондордун ортосунда турам. Анда тааныштырып өтсөк, Санирабек Жусупова, Айганыш Каналбекова, Азема Соромбекова жана Ратбек Басылбеков. Кана сезимдер кандай, жеңиштин даамы кандай экен? Жакшы экен, буюрса эмкиде биринчи место алганды аябай умтулабыз. Бир проигрыш болуп, үчүнчү место алып калдык. Ага дагы шүгүр. Сиздер эле жакшы. Эң сонун баарыңыздарга рахмат. Ушинтип колдоп коштоп бизге ишенгениңиздерге, агайларыма чоң ыраазычылык айтып кетет элем. Улан агай, Эламан агай, Нурлан агай, баарыңыздарга чоң рахмат. Бизде эсепте 3 бронза жана 1 алтын бар. Кийинки бронза Санирабек сеники. Ооба, там оңой келген жок, бул деле кыйынчылык менен алдык. Бирок агайларыбызга да рахмат, ушунча эмгекти актадык деп эле ойлойм. Ана эмкиде аракет кылабыз биринчи место алганга. Айганыш, алтын медаль алгандын даамы кандай экен? Албетте, бул өзгөчө чувство, башкача. Анткени бул жеңишке мен өзүм эле жеткен жокмун. Сиздердин ушу берген там тилеген тилектериңиздер аркылуу жеттик ушуга. Дагы мындайлардын көптөрүн жетебиз, буюрса дагы ушинтип сиздерди сүйүнтүп медальдарды алып келип турабыз. Ар бир спортчунун артында анын жеңишин камсыз кылган машыктыруучунун талыкпас эмгеги жана чоң күч аракети турат. Ийгиликти багындырып келген спортчуларды тарбиялап, дүйнөлүк аренага алып чыккан машыктыруучулардын сүйүнүчү менен тең бөлүштүк. Биздин спортчуларыбызга болгон күчүн жумшап, айлар жылдар даярдаган машыктыруучу агайлар. Агайлар, сиздер да кошо бардыңыздар. Мен өзүм судействода жүрдүм. Атак көп эмгек кетти мынакей. Биринчи кадамына чемпиондор алып бардык республикадан, Кыргызстан чемпионатынан ушу балдар кыздар элинде. Адан кийин мынакей кийинки этап бул чемпионат Азияга барып келдик. Нукуска алып барып келдим мынакей. 4 окуучу. 4 окуучу тең финалга чыгып, аябай сүйүнгөм. Кийинки шаг чемпионат мира болду. Мына чемпионат мирага дүйнөлүк чемпионатка катуу даярданып болдук. Акыркы күндөр 20 күн Нурлан агай Таластын улук машыктыруучусу Нурлан агай 20 күн сбор катуу өттү. Сүйүнүп атканымна эң биринчи тиги жактан дагы көптөр сүйүнүп алкышын айтып атты. Таласка биринчи чемпион иш кылсап 4 окуучуну алып бардык. Кор эмес бир чемпион чыкты, үчүнчү болуп калды. Эми буюрса эмки жылы будан дагы жакшы ийгиликтерге жетебиз деп ишенем. Мен ошол жаш кезимде биринчи жолу ковёрдун үстүнө чыкканымды эстеп кеттим. Мандраш деген эмне экен. Ушундай жүрөгүм дүкүлдөп, орун таппай, ушул аябай толкунданганымды даже айта албайм да. Сөз менен даже айта албайм. Агай ишиңиздерге ийгилик, мындан кийин дагы чемпиондорду чыгара бериңиздер деген тилектебиз. Талас облусунан барган команданын ийгилиги бул спортту даңазалаган жана элдин рухун көтөргөн чоң окуя. Бул жеңиштер жаңы муундарга үлгү болот. Кыргызстан! Гүлзада Бакаева, Калмурат Мейманбеков, Зина Акматова, Талас району.